BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Балдардын тарбиясы колдон чыгып кетти деп кыргыз коому бушайман ойдун чеңгелинде турганда өлкөдөгү аттуу баштуу педагогдор Бишкекке чогулуп, заманбап доордун тарбия иштерин канткенде таасирлүү алып баруу керек деген маселени талкуулашты. Баш каладагы Маариф мектебинде билим берүү жана илим министрлиги уюштурган республикалык биринчи тарбия форуму үй бүлөлөрдө тарбия иштеринин таасири жакшы болбой, кээ бир мектептерде мугалим менен окуучулардын ортосунда конфликт чыгып, ал эми педагогдордун аракети жаңы заман чакырыгына жооп бербей, кризистик көрүнүштөрү күчөгөн учурда өттү. Балдардын тарбиясындагы кемчиликтер үчүн мектеп ата эне мектепти күнөөлөгөн адат күчүндө. Бир аз балдардын тарбиясы биринчи кезекте үй бүлөнүн мойнундагы жоопкерчилик. Ошол убакта азыр энеси кызына баш бербей, атасын балдар укпай алган үй бүлөлөр дагы көп. Демек, жаңы доордун балдарына таасирлүү тарбия берүү жагынан ата энелердин потенциалын көтөрүү дагы учурдун маанилүү талабы болуп калгандай. Ошондуктан Билим берүү жана Илим министрлиги ата энелер мектеби программасын иштеп чыгып, ушул жылдын 1-октябрынан баштап республика боюнча пилоттук негизде 272 бала бакчага жана 522 мектепке киргизгенин кабарлоодо. Ата энелердин өздөрүн окутуу жалпы эле окуу тарбия деңгээлинин жакшыруусуна алып келе тургандыгын Кыргызстандын эмгек сирген мугалими Гапыр Мадаминовдун педагогикалык ишмердиги кашкайта көрсөтүп турат. Бишкектеги тарбия форумунда жалпы кыргыз журту кадырлаган педагог өзү дагы мастер-класс өткөрүп, ата энелер менен иштөөнүн маани маңызына токтолду. Ата энелердин педагогикалык маданиятын жогорулатуу деген бул албетте бизге чоочун көрүнүшү мүмкүн. Педагогдордун маданиятынын ата энеге кандай кереги бар деп. Бирок бир аксиоманы карасак эгер мындай деген сөз бар экен. Үй бүлө дүйнөдөгү эң кичине жана түгөлүктүү мектеп бул мугалим деп. Муну мен жалаң гала Мадаминовдун эле атын атабастан мен сиздерге дүйнөлүк бир эки шилтеме берейин. Масару Ибука дегендин 3 жаштан кийин кеч деген китебин билесиздер. Ошол жерде айтып атат, 3 жаштан кийин уже бардыгы поздно, кетип калат деп атат. Ал эми биз 3 жашка чейин, ал эмес 6 жашка чейин балдар педагогикалык маданияты, билими элементарный жок, ата энелердин колунда балдар калып, анан мектепке келип атат. Ар бир энени, ар бир үй бүлөнү өзүнчө бир тарбиячыга балдар бакчанын ордуну каптап тура турган бир педагогикалык минимум окуудан өткөзүү зарылчылык экен. Ата энелерди окутуу тажрыйбасы Гапыр Мадаминовдун өзүнүн эксперименталдык гимназиясында эң сонун натыйжаларды берген. Эгерде ар жылы жалпы республикалык тесттен окуучулардын республика боюнча орточо баллы 124 болуп келген болсо, ал эми Мадаминовдун гимназиясында окуучулардын орточо баллы 173. Ал эми эң алдыңкы окуучулары алтын сертификат алууда. Бир класстан бүткөн 23 окуучунун 18-и жогорку окуу жайларына бюджеттик орундарга өтүп жатканы айтылууда. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.